Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы, аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Беш Сары компаниясынын директору, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалды. 27 апрелде Ысык көлдүн жээгине жакын жайгашкан мыйзамсыз курулуш деп буздурулган объектилер ээлерине эч бир эскертүүсүз түртүрүлгөн. Соттун чечимин күтпөй эле алынып салынды деп нааразы болгон ишкерлер биздин каналга арыз менен кайрылышты. Өлкө аймагында дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүү өнөктүгү жүрүп жатат. Мындай мүмкүнчүлүк айыл чарбасын каржылоо 12 мамлекеттик долбоор аркылуу ишке ашырылууда. Кыргыз-тажик чегара окуяларында курман болгондор эскерилди. 2021-2022 жылдардагы куралды кол салуудан 100дөн ашуун адам каза тапкан. Беш Сары ЖЧКсынын директору, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Беш Сары компаниясынын директору, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Наргиза Жолдошбаева кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ишканада өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысы аныкталган. 2023 жылы ноябрь айында тиешелүү мамлекеттик органдар Беш Сары компаниясынын жетекчилигине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин соода базар комплексинде иштеген ишкерлердин ижара акысы 30% төмөндөтүлгөнү кабарланган. Ишкана 2024 жылдын май айынан тарта ижара акысын кайра мурдагы баага алып келип, жогорулатууну көздөгөнү айтылат. Мындан улам Беш Сары соода түйүнүндө иштеген ишкерлер нааразы болушкан. Наргиза Жолдошбаева 29 апрелде кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ысык көлдүн жээгине жакын жайгашкан мыйзамсыз курулуш деп буздурулган объектилер ээлерине эч бир эскертүүсүз түртүрүлгөн. Соттун чечимин күтпөй эле алынып салынды деп нааразы болгон ишкерлер биздин каналга арыз менен кайрылышты. Эс алуу жайларынын ээлеринин айтымында аларга тиешелүү болгон курулмалары буздурулуп жатканын алгач социалдык тармактардан көрүшкөн. Мындан улам мыйзамдуулук талап кылган ишкерлер өлкө башчысына жана УКМК төрагасынан да жардам сурашат. Бирок мам курулуштун жетекчиси алардын айыптоосун четке кагууда. Өздөрү жок как этишкен, тетиги пристанды бузуп атат дейт, ошо пристан жакта жүрөт экен. Өткөн апта соңунда Ысык көлдүн жээгине жакын жайгаштырылган курулуштар алынып жаткан тасма социалдык тармактарга тараган. Тийиштүү чаралар архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев тарабынан көрүлгөн. Аны менен кошо президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана жергиликтүү бийликтин башка өкүлдөрү да кыдырышып, мыйзамсыз жайлар алынып жатканы айтылган. Ал эми мыйзамсыз курулган деген жүйө менен буздурулуп жаткан бул чакан эс алуу жайларынын ээлери өздөрүнүн курулмалары түртүрүлүп жатканын алгач башкалар сындуу социалдык тармактардан көрүшкөн. Күтүүсүздөн эле эч бир эскертүүсүз эс алуу күнү келип, Нурдан Орунтаевдин бул аракетине нааразы болгон ишкерлер биздин каналга арыз менен кайрылышты. 2 күндөн берки болуп аткан окуянын бардыгы соттун чечими жок, эч кандай эскертүү жок. Ушул иш болду да. Анткени чындап эле биз эч нерсени уккан жокпуз, билген жокпуз. Биз бир гана телевидениядан, соцсеттерден көрүп баштадык да, кандай талкаланууларды кылып атышкан. Суббота күнү эртең менен барып эле эч кандай эскертүүсү жок эле баягыларыбызды талкалап кирди. Эмичи бир ооз айтып койсо, биз деле мал эмеспиз го, адамбыз го. Айтып койсо барып сурана элек да. Бишкектегилерибиз Бишкекте калдык. Ошол жердегилер Орунтаев Нурдандын бутуна жыгылып, жалдырап суранып атышат. Барып туруп өзүм билемди кылып, баары жогун талкалап аткандачы, сөөгүбүздү кайрып талкалап аткандай болдук. Чындыгында эми легкий конструкция болсо деле темир канча баа турат, канча акча. Ошо кезде ошону кредит менен кандай зарлап алдык, кредиттерибиз турат, текшерсе да болот.
Эс алуу жайларынын ээлеринин айтымында алар бул жерлерде 20 жылдан ашуун убакыттан бери иштетип келишкен. Тийиштүү жайлардын уруксаты менен алганын айтып, таштандыдан тартып баардык салыктарын төлөп келишкен. Акыркы 2 жылдан бери талаш тартыш жаратып келе жаткан бул жайлар жеңил конструкция менен курулганын билдиришүүдө. Учурда жергиликтүү бийлик менен сот иштери уланууда. Мындан улам соттун чечими чыкпай туруп, МАМ курулуш тарабынан мынтип буздурулуп салышына ишкерлер макул эмес. Мусор болуп жаткан, сасыган, камыш жөнү ушундук ошонун баарын порядокко келтирип, чыка кылып алсак, глазейт эткендер бар да, аякачы көздөрү түшүпкөндөр бар да. Ошон үчүн эми бизден баштабай эле койбой, макул мына биз ушул жерде турсак, бизден ары карай Золотые пески деген пансионат, популярный пансионат. Аларга Золотые пескиге караганда биз эмебизби, айылдагыдай элебиз да. Анан ушактагылар уруксат бериптир, болуптур, бул сезонду иштеп алган. Анан бизди жанагы талкалап кирип атпайбы? Мыйзамсыз курулган деген бул чакан конок үйлөрүн иштетип жаткан 20га жакын үй бүлөнүн турмуш тиричилиги ушул жайга байланган. Аны куруу үчүн алар кредит, айрымдары мал мүлктөрүн сатып, ар кандай насыяларды алышкан. Мындан улам ишкерлер өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуусун көтөрүп Борбор калаага келишкен. Бизге ушул сезонго уруксат берип, андан кийин азыркы келтирилген чыгымдарды ким кандай акыбалда келтирсе, ошонун ордуна коюп беришин өтүнөбүз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, биз бул кишиге аябай Кудайга ишенгенде ишенебиз. Камчыбек Кыдыршаевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден суранабыз. Элдин үнүн угуп, бизге мыйзам чегинде адилеттүү жооп бериңиздерди суранабыз. Ишкерлердин бул жагдайын эске алуусун өтүнүп, бийлик башчыларынан жардам күткөн мындагылар бул жылдагы сезондо иштеп алууга уруксат берүү жана башка жактан жер бөлүп беришин суранышууда. Ал жерде өздөрү айыл өкмөттөрү жетим жезирлерге берилген жер негизи. Азыр ал жерди эч кимиси мойнуна албай атат. Убагында берген үчүн салдык да, алар бербесе биз эмне жөн эле барып салган жокпуз басмачылардай болуп. Өздөрү мынакей деп 0 дебит кылып бөлүп берген. 1 сотка жетпеген жерде турабыз ар бирибиз 0 дебитте. Өздөрү бөлүп берген, госрегистрден келип ченеп бүт ошо боюнча легкий конструкция кылып салгыла деген, ошо менен легкий конструкция кылып салдык биз дагы. Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев ишкерлердин нааразычылыгына макул эмес. Алардын эч бир эскертүүсүз келип бузуп салды дегенине кошулбайт. Анткени 2 жылдан бери эскертилип келген. Бул буздуруу иштери болсо Ысык көлдүн жээгинен 100 метр алыс эмес аралыкта жайгаштырылган мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана аларды алып салуу иштеринин алкагында аткарылган. Бул маселени биз канча жылдан бери изилдеп келинген. Акыркы 2 жылдан бери бул ошол жакта мыйзамсыз турган объектилерди мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан жана ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан эскертмелер берилип, ошол мыйзамсыз курулуштарды алуу жөнүндө канчадан бери жумуштар жүргүзүлүп келген. Ал эми жанакы ошол мыйзамсыз курулуштардын ээлери айтып аткан билдирүү бербей туруп алып салды деген бул чындыкка дал келбейт. Себеби 2 жылдан бери ошол жерде биздин кызматкерлер жумуш жүргүзүп келген жана айтып келишкен. Ошол эле учурда буздурулган объект ээлери аталган жайларды мыйзамсыз иштетип келген дейт МАМ курулуштун жетекчиси. Алар тарабынан берилген убакыт аралыгында иштетип жаткан жерлерге тиешелүү документтери жок болуп чыкканын айтат. Ал эми алардан ар кандай төлөмдөрдү алып келген адамдар боюнча укук коргоо органдары иш алып барат дейт. Бул жер эч кандай арендага да берилген эмес, ижарага да берилген эмес, эч кандай мамлекеттик актылар түзүлгөн эмес, колдорунда эч кандай бир да кагаз документ жок. Жана бул биз ойлойбуз, бул жөн эле баскынчылык. Ал эми салыктык төлөмдөр же салыктык эмес төлөмдөр боюнча эч кандай бир да кагаз көрсөтө алышкан жок. Бул жерде эч кандай төлөмдөр түшкөн эмес. Балким биз ойлоп атабыз, ошо жердеги өзүнүн жумуштарын туура эмес аткарган кызматкерлердин да тийиштери бар. Себеби алар ошо жерден баягы мыйзамсыз акчаларды да чогултуп жүргөн. Мунун баарын изилдеш керек. Бул боюнча да биз укук коргоо органдарына кайрылабыз. Албетте ошо жерден анан териштирип, ким кандай акча чогултуп жүргөн болсо, мамлекеттин астынан, мыйзамдын астында жоопкерчилигин тартыш керек. Ага катар бул иштетип жүргөн жайларынын ордуна башка жактан жер берүү маселесин жергиликтүү бийлик менен чечилерин билдирет. Эми жер берилүү боюнча бул жергиликтүү бийликтин компетенциясы. Эгер ижарага берчү жерлери болсо, аларга берсе болот. Ал жагынан эми айтыш кыйын. Бул нерсеге биз жооп бере албайбыз. Биз болгону ошол 100 метрлик зонаны тазалап, биздин эс алуучуларга, туристтерге жана ошондой эле өзүбүздүн жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү гана.
Мам курулуштун жетекчисинин айтымында көл жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды алуу иштери Бостери жана Тамчы айылдарында да улантылат. Учурда көл жээгинде 211 ири жана 600 чакан эс алуу жайлары бар. Экологдор Ысык көлдө акыркы 10 жылдан бери эс алуучу жайлардын саркынды суусу көлгө куюлуп жатканын айтып коңгуроо кагып келишет. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Эчтекен укпай койду мына. Бүгін 30 апрелде Ош облысына караштуу Ноокат районунда улуу ата мекендик согуштун жалгыз ардагери Карабай Бозорбаев 99 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Карабай Бозорбаев 1925 жылдын 20 майында Ноокат районунун Чапаев айылында туулган. 1931 жылы башталгыч мектебине 1 класска барып, ал мектептен 5 класска чейин билим алган. 1936-1940 жылдарда Чапаев колхозунан эмгек жолун баштаган. Карабай Бозорбаев 18 жаш курагында 1943 жылы согушка аттанып, Ленинград шаарында согушта болгон. Согуштагы каармандыгы үчүн бир катар орден медальдар менен сыйланган. Согуш мезгилинде алган жаракатынан улам экинчи топтогу майыпты калган. 1948 жылы согуш аяктагандан кийин аман-эсен кайтып келгенден кийин Чапаев колхозунда эмгектенип, пенсия жашына чейин элге кызмат кылган. Баткенде Кыргыз-Тажик чегара окуяларында курман болгондор эскерилди. Чегара курмандыктарынын элесине арналып тургузулган эстелик мемориалына гүл чамбарлар коюлуп, алардын арбайына багышталып Куран окулду. Эскерүүгө маркумдардын жакындары, аскер кызматкерлери жана бийлик өкүлдөрү катышты. Мындан 3 жыл мурда 28-30 апрель күндөрү тажик аскерлеринин кол салуусунан 36 кыргызстандык набыт болуп, 170ден ашууну жараат алган. 136 үй өртөлүп, бир нече социалдык объектилер жараксыз болгон. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери Баткен облусунун аймагына чегарага байланыштуу 2 рет куралдуу кол салуу болгон. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын чечилбегендиги чоң жоготууларга алып келүүдө. Айрыкча эки өлкөнүн жарандарынын жол суу талашынан жаңжалдар чыгып, 2021 жылдын 28-30 апрель күндөрү алгачкы жолу аскердик оор техникалардын катышуусундагы каргашалуу окуяга алып келген. Бизде граница менен суудан чыгат да жаңжал. Мына эми ушул азыр şu чегаралар чечилип аяктап калды, Кудай калса. Эми чегаралар чечилсе, ушул боюнча эми ушул 4 окуя акыркысы эле болсун да, Баткен облусуга. Жалпы кыргыз элиге. Ошон үчүн чегара чечилип, бүтсө элибизге дан жашагандарга бекил болуп, тынчтыкта жашап, ок атылбасын ушу Кыргызстанда элибизге. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. 30 апрель күнү Баткенде чегара окуяларында курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп, Куран окулуп ата кылынды. Апрель жана сентябрь окуяларында курман болгондор үчүн атайын эстелик мемориалы тургузулган. Иш-чарага катышкан бийлик өкүлдөрү, аскер кызматкерлери жана маркумдардын жакындары гүл чамбарларды коюшту. Апрелдеги окуядан көп өтпөй эле 2022 жылдын сентябрында кайрадан Кыргыз-Тажик чегарасынын бардык периметрлеринен тажик тараптан кол салуу болгон. 2 жыл катары менен орун алган окуядан 100дөн ашуун кыргызстандык каза тапкан. Чегарачы уулун жоготкон Минавар Мамытова кыргыздын баатыр уулдары жанын аябай душмандын мезин кайтарып, мекенин коргоп калган үчүн сыймыктанаарын айтат. Hala şu günleri elesteyip gözümde. Balamda öttü degen bayağı soğuk var, kulağıma kulağımda bulundu. Balamda soğuk denesi aldım da jatkanday buldu. Kedeyle turbanan aynekten apay. Keldin mi balam işten keldin mi dese muhtavadın uzun degen sözleri okulup durdu. Balamdan elesmene yaşamıştım. Ben balamdan özüm şöntüp yer jürek kılıp terbiyelaganıma balamdan kaçpay mekenini korkup ötkönüge sıymıktanam. Бирок жоктугу армандайм. Президент Садыр Жапаров да Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышуудан курман болгондорду эскерүүгө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Өлкө башчы өз сөзүндө оор учурда жамы журтубуз баткендик бир боорлорду жалгыз калтырбай, аза кайгысын тең бөлүшүп эч нерсесин аяган жок. Жеңилин жерден, оорун колдон алды. Эл журтубуздун кыйынчылыктардан мүңкүрөбөгөн, чөкпөгөн ушундай асыл сапаттарына мамлекет жетекчиси катарында, жөнөкөй адам катарында башымды ийип таазим этемин деди. Кыргыз-Тажик чегара маселелерин чечүү боюнча жылыштар болуп жаткандыгын, кыргыз тарап сүйлөшүүлөр жолун
жолу менен гана чечүүгө кызыктар экендигин кошумчалады. Учурда кыргыз-тажик чегара маселелерин чечүү боюнча эки тараптуу мамлекеттик комиссиянын ишинде бир катар алгылыктуу жылыштар болуп жатат. Биз чегара маселелерин сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экендигибизди дагы бир ирет баса белгилейм. Мамлекеттик чегарабызда эки ирет кайталанган каргашалуу окуяларда ар бир кыргызстандыктын жүрөгү сыздаган. Ошондуктан өлкө жетекчилиги алдын алуу иштерине абдан чоң көңүл буруп, жайкын турмуштагы жарандарыбыздын бейпилдиги үчүн бар күч аракетин жумшайт. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болсун. Эл журтубузда тынчтык болуп, өнүгүп, өсүп, өркүндөй берсин. Мындан 3 жыл мурда кыргыз-тажик чегарасында алгачкы жолу оор аскердик техникалар катышкан окуя катталган. Тажикстан тарап тик учактарын да абага көтөрүп, кыргыз айылдарынын үстүнөн учуп өткөн. Бул каргашалуу окуяда 36 кыргызстандык набыт болуп, 170тен ашуун жараат алган. 136 үй өртөлүп, бир нече социалдык объектилер жараксыз болгон. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Быйыл кызамыктан 2 бала чарчап калды. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директорунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда быйыл кызамыктан 2 бала чарчап калды. Экөө тең 2 жашка толо элек болгон. Расмий маалымат боюнча 2023 жылы өлкөдө 7046 кишиге кызамык жукса, быйыл 17 апрелге карата кызамык жуктургандар 8209 адамга жетти. Былтыр бул оорудан 9 бала чарчап калган. Диний ишенимдерден улам вакцинадан баш тартуу 2012 жылдан башталган. Анын кесепетинен 2014-2015 жылдары Кыргызстанда кызамыкка кабылгандар кескин көбөйүп, 17 миңге жеткени катталган. Натыйжада ири эмдөө компаниясы жүргөн. 2018-2019 жылдарында кызамыкты жуктургандардын саны кескин жогорулап, жылына 2000 учур катталган жана кайрадан эмдөө күчөтүлгөн. 2020 жылкы коронавирус пандемиясы дүйнөдө, анын ичинен Кыргызстанда пландуу эмдөөгө кедергисин тийгизген жана анын айынан 2023 жылы көп өлкөлөрдө кызамык кайрадан күч алган. Кыргызстанда кызамык оорусу былтыр жыл башында кайрадан башталган. Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайдын чарчап калышы боюнча милиция тергөө иштерин баштады. Адамдын репродукция боюнча Кыргыз илимий борборунда бир жума мурун жаңы төрөлгөн ымыркай чарчап калган. Маалыматты Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө тастыкташты. 22 апрелде Бишкектеги Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө аял киши арыз жазып, 18 апрелден 22 апрелге чейин жаңы төрөлгөн ымыркайына карата өзүнүн кесиптик милдеттерин туура эмес аткарып, кийин ымыркайдын чарчап калганына байланыштуу медициналык кызматкерлерге чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Аталган факты каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Жалалабадта бир жумада 700дөн ашуун үйдү суу каптады. 20 апрелден 24 апрелге чейин нөшөрлөп жааган жаандан улам Жалалабад облусунун Ондой аймагында, Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы, Алабука, Токтогул райондорунда, Таш көмүр, Майлы суу жана Жалалабад шаарларында жалпы 22 сел кырсыгы катталды. 705 турак жайдын королорун суу каптап, 17 үйдү суу асты. 3 турак жай авариялык абалга кептелип, атайын комиссия 12 турак үй капиталдык оңдоого муктаж экенин аныктады. 15 чакырымдан ашуун ички чарбалык жол, 10 ички көпүрө, айыл чарба жерлери жабыркады. Селдин кесепетин жоюу иштерине жалпы 363 куткаруучу, 40 техника тартылды. 20 апрелден 24 апрелге чейинки нөшөрдөн улам Ош, Жалалабад, Талас, Чүй облустарынын жана Ош шаарынын аймактарында үйлөрдү суу басып, бир катар автоунаа жолдору жабылган. Селден улам Ош облусунда, Талас облусунун Талас районунда, Жалалабад облусунун Сузак районунда жана ушул эле облустун Нокен районунун Момбеков айылы аймагында өзгөчө кырдаал режиме киргизилген. Республикада фермер дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү өнөктүгү башталган. Мындай мүмкүнчүлүк айыл чарбасын каржылоо 12 мамлекеттик долбоору аркылуу ишке ашууда. Жалпы 1 миллиард 10 миллион сом Айыл банк жана РСК банк ачык акционердик коомдоруна бөлүнүп берилген. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында 10% чен менен кредиттер берилүүдө. Жеңилдетилген насыяны кимдер ала алат жана кандай талаптар бекитилген? Толугураак кийинки материалда сөз болот. Сизге 10 кой алып бердик. 15 миңден. Кайра 150 миң
150 мың болды. Кайра сизге 166 мен 121 сом 76 теңге кошуп туруп биздин кошумча мененсизге 2 жылдык мөөнөткө сатабыз да. Кыямидин Айткулов айыл чарбасын каржылоо 12 мамлекеттик долбоордун алкагында жеңилдетилген насыя алууда. 5 жылдан бери мындай мүмкүнчүлүккө ээ боло албаган фермерге бул ирет 10% чен менен кредит берилди. Айткулов муну менен мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү пландаган. Алабыз малды. Жалоо чыгарып күздө без расход дегендей да. Күздө кайда алып келип багып, төлдө турган төлүн алып, баары ушинтип пайда жагын көрөбүз да. Şu 10%dan başka жактан таппайсың. Şu мал чарбачылыкты немелерди колдоо ушу президентке рахмат. Ушундайлардын баарын жеңилдетип элге жардам бергенде. Бүгүнкү күндө өнөктүк республиканын бардык аймактарында жүрүп жатат. Долбоор Айыл банк жана Реска банк ачык акционердик коомдору тарабынан ишке ашууда. Жалпысынан 1 миллиард 10 миллион сомдон ашык каражат 2 банкка бөлүнүп берилип, жеңилдетилген насыя берүү башталган. Жалал-Абад шаарындагы Айыл банктын бул кеңсеси айыл чарбасын каржылоо 12 долбоору аркылуу көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 60% каражатты дыйкан фермерлерге таратып бүткөн. Шарты боюнча азыр биз иш алып баратабыз 150 миң сомго чейин. Бул без залоговый болот, залог коюлбайт. 150 миңге чейин залог коюлбай берилет. 150 миңден жогору уже залог коюлат. Негизги шарттарынан бири кардар алып аткан кардардын обязательно ошо айыл жергесинде жашап, действительно ошо мал менен заниматься эткен киши болуш керек да. Биз как банктын сотрудниги катары полностью выезд кылабыз, осмотр кылабыз, фотоотчет жүргүзөбүз, документтерин текшеребиз. То есть үйүнүн ошо документтеринде обязательно ошо сарайдын эмелери кириш керек. Мисалы үчүн мал кармабаган деле, дыйканчылык кылбаган шаарда эле жашап, анан арзан кредит алам деп аракет кылгандар болуп калат да. Ошонун мындай алдын алыш үчүн ушундай условиялар коюлган. Долбоордун максаты 2024-жылы айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү жана мал чарбачылыгын өсүмдүк өстүрүүнү жеткиликтүү жана жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыздоо аркылуу андан ары өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын ишкердик субъекттерине жана жеке жактарына мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Акыркы ФСК 11 жана 12 бөлүмдөрүндө бул кайра иштетүү тармагы жок болуп кетти. Негизинен талаачылык жана мал чарба тармагына басым жасалды. Өзүңүздөргө белгилүү, акыркы 2 жылдан бери АПК системасы кирип атат. Бул кластерди өнүктүрүү максатында жалпы республика боюнча азыр 18 кластер тандалып алынган болсо, 18 кластердин бардыгына 1 миллиардтан акча бөлүнүп атат. Кийинки жылдан баштап ошо акыркы 2 жылдан бери иштеп келе жаткан АПК системасы bundan нары дагы иштеп кетет дагы. ФСК 12 эмес АПК системасы менен айылдык товар өндүрүүчүлөрдү жеңилдетилген насыя берүү системасы иштеп кетет. Белгилей кетсек, айыл чарбасын колдоо долбоору дээрлик 10 жылдан бери ишке ашып келет. Алгач 4-6%дан башталса, быйылкы жылы 10%дан берилди. Төлөм кардарлардын шартына жараша аткарылат, 2 жылдык мөөнөткө берилет. Ошол эле мезгилде дыйкан фермерлерди колдоо максатында арзандатылган дизель отундары бөлүнүп келет. Адистер жарандарды бул мүмкүнчүлүктөн дагы пайдаланып, жеңилдетилген дизель отунун алууга чакырышат. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал-Абад. Жалал-Абадта бош жумуш орундар кесиптер жана гүл жарманкеси 2024 аталышындагы жарманкеси болуп өттү. Мында мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар жарандарга 400гө жакын жумуш орундарын сунуштады. Жарманке окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштурууга көмөк көрсөтү. Жумушсуз жарандарды жана жаштарды эмгек рыногунда атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана иш менен камсыз кылуу максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Атайын модаларды даярдап келген. Бүгүн Жалал-Абадта бош жумуш орундар, кесиптер жана гүл жарманкеси 2024 аталышындагы жарманке болуп өттү. Анда мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар жарандарга 400гө жакын жумуш орундарын сунушташты. Бул жарманкени өткөрүүнүн негизги бир максаты бул жумуш берүүчүлөрдүн жана жумуш издөөчүлөрдүн ортосунда көпүрө болуп эсептелинет. Бүгүнкү күnkү жарманкеге 400гө жакын жумуш сунушталып жатат. Андан сырткары кесипке үйрөтүү боюнча окуу жайлардан, жогорку окуу жайлардан, атайын окуу өкүлдөр келип катышып турушат. Айчүрөк Рустам кызы Жалал-Абад шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында жумушсуз боюнча каттоодо турган. Өткөн жылы өткөрүлгөн мына ушундай жарманкенин алкагында ага адистер тигүүчүлүк кесибин сунуштаган. Андан соң кесиптик лицейден билим алып, учурда той көйнөктөрүн тигүү менен алектенип ишкерлик баштаган. Мен соцзащитага турганмын. Өткөнкү жылдын ноябрь айында жумуш боюнча камсыздоо жерине келип, анан ошол жерден мага
жумушсуздукту толуктоочу ошол мени 75-лицейге жөнөтүштү. Ал жактан мен ошол тигүүчү тармагын окуп бүттүм. Ал жактан сертификаттын эмгегинде азыр мен өзүмдүн жеке ишимди ачып алганмын. Бул Жалал Абад шаарында болот, адресибиз Тооруда. Ал жерде мен менен кошо дагы менден сырткары 2-3 кыз иштейт. Биз өзүбүздүн той көйнөктөрүбүздү той салондорго чыгарганга иштеп чыгып атабыз. Келечектеги өзүбүздүн ойлорубуз ушул Кыргызстанда эле эмес, башка чет жактарга дагы чет жактан көйнөктөрдү алып келбестен өзүбүздүн көйнөктөрдү чыгаруу. Иш чаранын алкагында жарандарды ишке орношуу, кесиптик даярдоо, иш берүүчү менен алгачкы маектешүү боюнча кеңештер берилди. Жарманке окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү, жумушсуз жарандарды жана жаштарды эмгек рыногунда атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана иш менен камсыз кылуу максатында жыл сайын 2 ирет өткөрүлүп келет. Сөзсүз түрдө бул максатына жетет. Ушул менен эле токтоп калбастан бизде ачык эшик күндөрү болуп турат. Атайын массалык маалымат каражаттары аркылуу атайын бул бош жумуш орундар ай сайын берилип турулат. Бүгүнкү күндө биздин Жалал Абад шаарында жумушсуздардын саны жылдан жылга айдан айга кыскарууда. Бул да болсо биздин активдүү иш аракеттерибиздин аркасынан деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө биз жумушсуз жарандарыбызды мына өзүңүздөр күбө болгондой тигүүчүлүккө, айымдарды ашпозчулукка жана эркектерди электро сварщиктерге, газ ширетүүчүлөргө окутуп, аларды окутуп эле тим болбостон аларды келечекте иш алып барып, алар менен жумушка жайгаштырууда көмөктөр көрсөтүлүүдө. Учурда Жалал Абад шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында 850-гө жакын жумушсуз жарандар каттоодо турат. Акыркы жылдары ушундай жарманкелер байма-бай өткөрүлүп, жумушсуздуктун саны кыскарып жаткандыгы адистер тарабынан айтылууда. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин дагы энергетикалык эркиндикке дароо чыгып кетиши кыйын болгон. Анткени бул тармак жаңыланууну талап кылып турган. Ошондо жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордондорду куруу менен мындай кризистен чыгуу идеясын алгач Эргеш Төрөбаев сунуштап чыккан. Бирок ар кандай себептерден улам бул маселе кечеңдеп отуруп, 2015-жылы гана датка кемин жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордондорду курулган. Өлкөнүн энергетика тармагына чоң салым кошкон, коопсуздугун чыңдаган Эргеш Төрөбаев быйыл 90 жашта. Анын өмүр таржымалы жана ишмердүүлүгү тууралуу кененирээк баяндайбыз. Датка кемин жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордондору Кыргызстандагы энергетика тармагына чоң өзгөрүү киргизди. Мындай ири долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун бекемдегендиги маалым. Бул орчундуу көмөк чордондорду куруу идеясы Эргеш Төрөбаевка таандык экенин баары эле биле беришпейт. Аталган маселени Төрөбаев эгемендикти алган жылдардан бери көтөрүп келген. Ар кандай себептерден улам курулуш 2013-жылы гана бүткөрүлгөн. Kança жолу мен ушул маселени көтөрүп, жогорку кеңеште да айттым. Акаевка жаздым, Баки премьер-министрге болду, ага жаздым, кирдим, айттым. Датка подстанциясы аркасынан кубалап жүрүп, Датка 500 киловатты подстанциясын курдум. Ошол кездеги директор катары, ошол кездеги энергетика катары берген сунуштарын биз как кичинекей ошол малдагы жаш адистер катары биз жакшы билебиз, ошол малдарды угуп жүргөнбүз. Аксакалдын оозунан дагы бул сунуштар боюнча аябай көп укканбыз. Ошол эле бир эле мисал, бул башкача айтканда Жалал Абад тармактарында эле эмес, жалпы Кыргыз мамлекетиндеги энергетикага кошкон чоң бир салым экенин белгилүү, баса белгилеп айтып кетсек болот да. Бүткүл өмүрүн энергетика тармагына арнаган Эргеш Төрөбаев кесипкөй адис экендиги анын замандаштары тарабынан айтылып келет. Ал 1935-жылы Сузак районунун Орто Азия айылында төрөлгөн. Жогорку окуу жайын аяктагандан кийин эмгек жолун Сузактын ресинде катардагы кызматкерден баштаган. Ошентип 1972-жылы Жалал Абад облусунун электр тармактар ишканасы түзүлүп, ал жерге жетекчи болуп тайындалган. Бул кызматты 30 жылдан ашык аркалап, ал аралыкта көп ири долбоорлорду ишке ашырып, бир топ жетишкендиктерге жеткен. Эми ошол Токтобул, Курупсай ошо ГЭСтерди курганда ар бир 10 күндө планировка өтчү. Ошого барып ГЭСтердин курулушуна да катышчумун. Параллельно биз дагы өзүбүздүн линияларыбызды курбу. 220 киловатт,
35 kilo oldu, 10 kilo oldu, 6 kilo oldu. Transformatör patsansalardı, son patsansalardı, şulardan bardığın kurup, buna taş kömürde kristal degen en çoğun patsansa var. Көрөгөчтүгү менен көптөгөн көмөк шордондор, көптөгөн линиялар курулган. Ушул иш алып барууда дагы биздин дагы бир эле электр тармактарында жумуш алып баруу максатында көптөгөн энергия инфраструктура, ошонун ичинде имараттар курулат. Азыркы күнгө чейин ошол кишинин жасап кеткен же ошонун жеке жанагы инициативасы менен курулуп калган объектлерди азыркы күнгө чейин биз иштетип келебиз. Ушул турган имараттар, ремонттоо цехтери, трансформатор оңдоо цехтери, андан башка жанагы курулуп, ошол убакта курулуп калган жанагы биздин складдарыбыз бар, кээ бир техникаларды деле азыркы күнгө чейин иштетип келебиз. Эргеш Төрөбаев энергетика тармагы менен гана чектелген эмес. Ал элдин жашоосун жакшыртууну, коомдук коопсуздукту жана мыйзамдуулукту орнотууну көздөп, жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Бул кадам Төрөбаевдин бир катар социалдык маселелерди чечишине жол ачкан. Аймактарда мектеп, спорт залдардын курулушуна жана таза сууну айылдарга жеткирүүгө салым кошкон депутаттардын бири болгон. 90-95, 2000, 2005, 2010 жогорку кеңешке 4 жолу депутат болдум да. Энергетикадагы жана коомдук ишмердүүлүгү үчүн каарманыбыз бир катар ардак грамота, медал, ордендер менен сыйланган. Ал кесипкөй адис эле эмес, камкор, мээримдүү ата болуп, 5 уулу, 1 кызды чоңойткон. Учурда 30дан ашык небере жана чеберелердин сүйүктүү чоң атасына айланган. Мына ушундай кызыктуу өмүр таржымалдын башкы каарманы Эргеш Төрөбаев быйыл 90 жашта. 90-дын нанын жейм, 1-майдан баштап. Акылай Кырабаева, регион. Келе жаткан май айындагы майрам күндөрү ийимдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Ведомстводон билдиришкендей 1-майдан 10-майга чейин жол инспекторлору жарандардын коомдук коопсуздугун жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөмөкчү. Бүгүн жол кайгыл кызматынын борбордук аппаратында саптык кароо өтүп, кызматкерлердин кийген формасынан тартып, кызмат учурундагы колдонуучу каражаттары жана өздүк курамдын кызматка даярдыгы текшерилди. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылыктар мондашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.